Рахмат. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Аксоо коясы чынында 2005-тен жана 2010-жылдагы революциянын эң башкы себеби да болуп келген, негизи да болуп келген. 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча биз Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен экономика өсүү темпи боюнча эң артта калдык. Биздин мамлекетибизде ички жана тышкы инвесторлор колун шилтеп чет жакка кетип жатышат. Керек болсо, башка мамлекеттер биз үчүн куруп берген Жеруй, Жунда сыяктуу ишканалар азыр деле толук кандуу иштеген жок. Мунун кесебети эмне? Бул азыр өз көлөкөсүнөн корккон, үстүнөн тапшырманы гана күтүп турган Чавал Абылгазиев жетектеген өкмөттүн ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы. Алсыз өкмөттү күчтүү кылып, аны толук көзөмөлдү турган бул жогорку кеңеш, парламент болушу абзел. Чыныгы оппозиция бул жерде форумда эмес, жогорку кеңештин ичинде болушу керек. Ал жерде болсо көбүнесе өз капчыгын гана толтурууга үмүттөнгөн, өз бизнесин калкалап, ошол менен ишмердүүлүгүн жасайын деп ниеттенген гана депутаттар басымдуулук кылып жатат. Ошондуктан ал жерде эч кадан чыныгы оппозиция чыкпайт. Чыныгы оппозиция азыр форумда чыгып жатат. жылы Бекназаровду адилетсиз сот Ак үйдүн тапшырмасы менен кандай мыйзамсыз камаса, азыр дагы соттордун маңызы өзгөргөн жок. Алар үстүртөн Ак үйдүн тапшырмасы кандай болор экен деп ошону гана күтүп жатат. Жергиликтүү бийликти алсыз абалда. Орусия паспорту бар. Сарыбашевди барып туруп Кыргызстандагы экинчи эң маанилүү шаарына мэр кылып коюшту. Бул деген чыккынчылык. КТР кантип 2002 жылы Аксуу окуясын жашырып, элди экиге бөлүп, бирөөсүн душман кылып көрсөтсө, азыр дагы КТР ошол саясатын улантып келе жатат. Буга мисал Юпигейт, Белизгейт, ошолорду токуган, ошолорду жасаган Абдил Сегизбаев, Индира Жолдубаевалар камакка алынышы керек. Ошондуктан дагы бир жолу айтам. Аксуу окуясынан эки революциянын максаттары аягына чейин жете элек. Атамбаевдин эң башкы жетишкендиктери бири ал өзүнүн бийлигин атаандаштык шайлоо аркылуу мыйзамдуулугунда өткөрүп бергендигинде. Жана экинчи нерсе, ал чыныгы парламентаризмге жол ачканы. Биздин азыркы талабыбыз, бул жерде отургандардын талабы, 4 жылдан кийин 2023 жылы Сооронбай Жээнбековдагы тынч, адилеттүү шайлоо аркылуу өз бийлигин өткөрүп бериши керек. Биздин милдетибиз болсо, парламентаризмди аягына чейин орнотуу. Бул ошол Атамбаевдин, Равшан Жээнбековдун, менин дагы керек болсо өмүрүмдөгү миссиясы деп айтсак болот. Ал үчүн биз президенттин институтун жоюшубуз керек. Кыргызстандагы эң негизги саясий фигура премьер-министр болушу абзел. Ал президенттин астында чөгөлөбөй, парламенттин астында, элдин астында жооп бериши керек. Башкы прокуратура, УКМК саясий куугунтуктун куралы болбой, чыныгы элдин укуктук органдары болушу керек. Алар дагы түздөн-түз элге, парламентке баш ийиш керек. Биз КТРди накта коомдук канал кылышыбыз абзел. Жергиликтүү бийликтагы көз карандысыз кылабыз.
аны эң обалуу Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери түздөн түз эл аркылуу шайланышы керек. Ошого буйруса жетебиз. Бул талаптар гана аткарылганда биз 2005 жана 2010 жылдагы революциянын идеяларын, максаттарын ишке ашырабыз. Биз буйруса революцияны аягына чейин жеткиребиз. Көкөтеңир бизди колдосун. Рахмат.